улуттук банктын позициясын уксак болобу бул боюнча? Бул бир. Экинчи, Айсар Нышановна, ошондо деген наличный, безналичный, накталай жана мындай перечислением өткөндө деген кандай боюнча калды? Мен кичине түшүнбөй калдым да. Биздин максат, Эльвира Чыргалбековна, биздин максатыбыз өзүбүздүн улуттук акча бирдиги болгон сомдун статусун бекемдөө, жогорулатуу, туруктуулугун камсыздоо максатында өзүбүздүн мамлекеттин ичинде сомдук эсептешүүлөргө баруу. Себеби биздеги инфляциялар, биздеги Айсар Нышановна, бүт операцияларды, эгер квартира сатып алса, движимый, недвижимый имущество боюнча операцияларды безналичный түрдө, анан жалаң гана сомдо ошону банк аркылуу өтүш керек деп атасызбы? Мен туура түшүндүмбү? мындай өкмөттүн да өзүнчө чечими келди. Өкмөт айтып атат, ошо 300 миңден жогору сумма накталай эмес формада болсун деп. А биз киргизип атабыз. 5 миллиондон жогорку сумма накталай эмес формада болсун деп. Это все операции, все сделки по движимому и недвижимому имуществу включая деп сөз болот, туурабы? Да. Менде мындай суроо да анда сизге, Айсар Нышановна. Азыркы учурда бүт коммерческий банктарда өткөн операцияларда буну макул, накталай эмес, безналичный киргизилет деп атасыздар. Киргенден кийин проценттер азаябы? Процент мен сүйлөшкөн боюнча жооп берип койсом, улуттук банк 1-2 жыл вообще процент албай турган болду. Но 1-2 жыл батып өтүп кетет да. Кийинкисин Улуттук өзүлөрү банктан жооп бересиздерби? Сиздин ой пикириңиздерди угат элем да. Бул деген биздин бүт Кыргызстандагы бүт жарандарыбызга тиешелүү болуп калат да, урматтуу коллегалар. Безналичный операцияларды 300 миң деп атасыз, макул, даже 5 миллионго көтөрсөк, бул үй сатып алса, машина сатып алса, оокат сатып алса, Кыргызстан ичиндеги бүт алым берим дегенде сатып алган нерселердин баарын банк аркылуу өткөргүлө, бирок банктын ичиндеги проценттерди 1-2 жыл, даже 1-2 жыл болсо деле бул абдан аз убакыт. 5 жыл деп жок дегенде, анда и то можно было подумать. И плюс проценттер канча болуп атат бүгүнкү күндө? Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Эльвира Жылгарбековна, бул маселе боюнча биз кабинет министрлер деңгээлинде межведомственный комиссия түзүлүп, ошонун алкагында иштеп чыкканбыз. 0,02 деген процентти коюп атабыз биз. Азыр бул долбоор боюнча, эгерде бул мыйзам кабылдан алып калса, биз ошондо порогту канчага чейин көтөрүп атасыздар? Налог? Порог. 5 миллиондон жогору деп атасызбы? Ал жерде Безин алып кылабыз ошол десек. межведомственный комиссиянын алкагында азыр Айсара Нышанова айтып кеткендей 300 миңден жогорку деп атат. Андан кийин Айсара Нышанова 5 миллион деп атат. Буну биз азыр Айсара Нышанова айтты, 2-3 окууда өзгөртөбүз деп. Дагы бир нерсе айтып кетчү. Азыр бир позиция жок да? Жок, позиция бар, просто азыр буну Пока сиздер 300 миң, анан 0 бүтүн канча дедиңиз? 0,2 сотых, 0,2 сотых. 0 бүтүн Escrow счет 0,2 боюнча. деп атасыз да? А если мы ошол киргизсек макул, вообще проценттерин албайм дегенде канча жылга чейин уруксат бере аласыздар? Биз эми Эльвира Жылгарбековна өзү бул мыйзам эме алганда биз 0,02% жогору болбосун деген фиксированный ставка коюп беребиз. Бирок, то есть биз эмес, эми кабинет министрлер тарабы. И то ал мамлекеттик банк аркылуу бул жумуш аракетти аткарат. Башка биз эмелерге бул рынок өзү чечет. Эльвира Жылгарбекова, өзүңүз жакшы билесиз, бул тармакта кандай эме экенин. Ошон үчүн биз кабинет министрлер тарабынан ошо межведомственный комиссиянын алкагында ушундай чечимге келишти, долбоор катары. Рахмат. Мен урматтуу Айсара Нышановна, сизди инициаторлорду абдан сыйлайм. Мен ойлойм, сиздер өкмөттүн да позициясын түшүнүп атам. Абдан мындай жакшы ниет менен алып келип атасыздар. Экономиканы өстүрүш керек, көтөрүш керек, туура. Бул жакшы салымдардын бири болмок мүмкүн. Бирок деген биздин жарандарыбызга келгенде күнүмдүк турмушка аралашкан операцияда бул деген бир кыйла ыңгайсыз болуп калат. Анан банктарда очередтерди түзө тургандай, мындай кичине неудобное положение. Биз алардын жашоосун жеңилдеткендин ордуна кайра ыңгайсыз кылып салбайбызбы деген ой пикирлер болот да. Бул бир жагы. Экинчи жагы, банктардын ичиндеги проценттерди 1-2 жыл деп сиз соодалашпаңыз алар менен. Сразу эле 5 жыл деп коюңуз. Бул биринчиси.
Анткени бул мамлекет деген элден давайте бул жолго баргыла дегенде мамлекет өзү да шарт түзүп бериш керек да. Бизде көп учурларда шарт түзбөй туруп эле дароо талапты коюп, эртеси күнү ызы болуп калса, кайра ким күнөөлүү болуп калат? Кабыл алган депутаттар болуп калабыз да. Ошондуктан бул жерде мен биринчиден сунуш кылып атам, сунуш кылат элем, 5% болсун, вообще 0% болсун 5 жылга. Эгер ошого коммерческий банктар баш ийсе, коммерческий банктардын доходдору анча эле жаман эмес да. Им не на что жаловаться. Ошого баш ийсе, анан порогду 5 миллион эмес, даже 10 миллионго чыгаргыла, хотя бы с чего-то надо начать. Рахмат. Эльвира Жыргалбековна, сиз сунуш бериңиз жазуу түрүндө. Экинчи окууга биз киргизебиз. Бул талкуу дагы болот. Улуттук банк колдоп атат азыр. Биз эртеби кечпи буга барышыбыз керек баары бир. Туура. Ошон үчүн колдогонуңузга рахмат. Бирок сиздин ой пириңизде эгер биз даже 5 миллиондон да ашыртып коюп койсок, анан 5% деп койсок, өкмөт макул болобу? Кандай дейсиздер? Ошо сунушту бериңиздер, биз талкуулап экинчи окууда көрөлү. Хорошо. Рахмат. Пока тиги биринчи окууда колдоп Азыр концепциясын колдоп берсеңиздер. Хорошо. Рахмат.